Мынакей күрүч бар, жумуртка, ар бир ногул ушул жерде турган бардыгы бир үй бүлөгө да комплект. Жумуртка, чай, сливочный май, туз, конфет, сахар, сгущенка, макарон, май, ун. Үй бүлө. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. 18 декабрь 2020 жыл. Бүгүн мынакей бизге Каракөлдүн кулуну, ушул Каракөл шаарында жашап, ошол чоңоюп кеткен, ошол жерде окуунун бүтүрүп кеткен Анашев Эрлан агабыздын атынан Мүрөк коомдук бирикмесинде тизмеде турган муктаж үй бүлөлөргө, жетим жесирлерге азык-түлүк берилип турат. Кудай буйруса, мынакей Эрлан агабыз Бишкек шаарында Эрл Групп деген строительный фирма ачып, Кудай буйруса, мына иши Кудай буйруса жаңы баштап отурушат. Ошо өзүмдүн элине кичине болсо да жардам берип коеюн деп кайрылыптыр. Аллах разы болсун, садакаңызды Аллах кабыл кылсын, үй бүлөңүзгө тынччылык берсин, аманчылык берсин, береке берсин. Ошо кылып аткан ишиңиздин аягына чыгып, чоң бизнесмендерден болуңуз. Жана ошого эле кошулуп, ар дайым ошо өзүбүздүн Каракөл шаарыбыздын элине жардам берип туруңуз. Мына Кудай буйруса биз 30 үй бүлөгө азык-түлүк берип турабыз. Ошол азык-түлүк эмнелер бар экенин көрсөтүп кетейин. Мынакей күрүч бар, жумуртка, ар бир ногул ушул жерде турган бардыгы бир үй бүлөгө да комплект. Жумуртка, чай, сливочный май, туз, конфет, сахар, сгущенка, макарон, май, ун. Үй бүлөгө эмне керек болсо азыркы учурда ошол нерселер бар да. Аз билесиздер, майлар, ундар аябай кымбат болуп турат. Негизи эле азыр бир кризис маалы, кышында көбүн иши жок азыр. Мынакей бизге жардам берип турасыз. Кудай буйруса, ушул сиздин аманатыңызды мынакей өз ээлерине тапшырып турабыз. Садакаңызды Аллах кабыл кылсын, тынччылык берсин, аманчылык берсин, береке берсин. Кудай буйруса, биз дагы мынакей мен баса белгилеп кетейин. Каракөл шаарына кризистик борбор курган жатабыз. Бул кризистик борбор жетим жесир аялдар жашай турган 12 квартиралуу борбор куралы деп аттанып иш жүзүндө турабыз. Ушул ишке дагы салымын кошот деп Эрлан агабыздан үмүт кылабыз. Ушуга да жардам берсеңиз абдан жакшы болот. Кудай буйруса, аманат өз ээлерине тапшырдык.